Abu Davud rahimullah taala aytып boyunca Saad radıyallahu anhu intiqal etken. Bir jol men oğurup kalan gezimde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni ziyaret kılgаны geldi da öz kolum menin köödönümün dal ortasına koyup men anı alakanın muzdagandığın sezgenime çeyin oşenip karmap durdu. Anan al munday dedi. Senin yüreğin oğurup çatabı. Degende men başı edim. Sakıf uğrusundan çıkan Al-Haris ibn Qalat attı darigerge bargın. Antken al darılonun jolun bilet. Anan ağa aytkın, al Medinada ösүүчү 7 kurman alsın da anı uruk menen aralashtirip, mындай aytkanda kara zirenin bi je menin kurmandары meni esimesine uruğu menen aralashtirip sağa içirsin dedi. Lekin bul жерин ала турган нерсебиз караңыздар. Bir adam kanday bir oğurga çaldığa turgan bolsa, негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык ооруларды баягындай айтканда пайгамбар болгон себебинен эмнекен Алла таала вахий келип турган. Бирок ошондой болсо да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы адамдын көөдөнүнө айткан төшүнө колун коюп туруп деп аткан баргындагы дарыгерлер кайрылды деп аткан. Эми жөн эле эмесин өтсөң ага Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барсаң ал сага 7 курманын данегин алып некен зайтун эмен кара зиренин арла эмесимен данеги аралаштырып сага ичирсин деди. Ала турган пайда эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдагы дарылоонго эч бир каршылык кылган эмес экен. Тескерисинче мусулман дарыланыш керек экен. Аллахтан деп жата бербейт экен. Бардык жолдорун колдонуу зарыл экен. Ошондой эле ошол табыпка же болбосо жанагындай бир врачка кайрылуу шариятыбызда адал туура нерсе экен. Ошондой эле анын ыкмасына же болбосо ошонун дарысы, мурун мисалы бизде дарылар болгон эмес да мурункудай турат. Ал жерде курма, өрүк, да башка нерсе айткан. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курманын свойствосын айтып аткан. Ошо курманы бар жетини ичегин, иншалла, ал сага ичире турган болсо, же болбосо ошону жөнөштүрбөй ошол адам табып болгон себебинен нормасын билет деген сөз. Некен ошол нормасы менен сага берет дегендей кылып не узатты дейт. Kurmalar жана кургатылган kurmalar өзгөчө Медина шаарында өсүүчү kurmalar экен. Абдан чоң даарылык касиетке эгедер экен. Ошондой эле ошол kurmanын өзгөчөлүгү жүрөк ооруларын айыктырууда өтө пайдалуу экен. Азыркы заман жүрөк оорулугунун айыты көп да турабы? Эми kurmanын өзгөчөлүгү ушул экен, субханалла, ошол жүрөк оорусунан айыга мүмкүнчүлүк берет экен. Канча даана экен? 7 даана, машалла. Ашык кеми жок, 7 болуш керек экен. Аз эмес да, көп эмес болсун, 7. Бирок аны кандай жеш керек десе, бул 7 болуш керек экен да, курманы пайдаланган нерсеси мындай акылга салба дейт да. Эми курмайм жөнөкөй эле курмага дебе дейт да. Мындай айтканда пайгамбар айтып аткандан кийин ошо 7-ни жешүү керек экен. Эки сахихте тең Bukhari'de, Müslim'de dağı Sa'd ibn Waqqas'tan aytılırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kimde kim erteң menen kurmanın al-aliya deb atalgan sortundan 7 jegen bolsa, oşol gün ağa uğda sıyqırçı, bakşılar da ziyan tigize albayt. Oşol günü. Kim erteң menen, neken erteң menen erte turup kurmanın al-aliya degan sortundan deydi. Endi sort aytıldı, biroq aytayotgan qaysi bir sortu bolsa da 7 kurma jese İnşallah oşol adamga u çala turgan bolsa, u sötpeyt eken, sıyqırçılar janagындай кары бакчылар жанагы дуа көрөлөр, дуа кыла турган болсо, ошо күнү зыян жеткизе албайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Дагы бир жеринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдеги эртең менен Мединанын таштары күн капкара болуп күйүп калган эки өрөнүн ортосунда өсүүчү курмадан 7 даана жеген болсо, анда ошол күнү түн киргенге чейин ага эч кандай зыян келтире албайт деген. Бул эми определенный бир мезгилде Мединадагы бир чөлкөмдү айтып атат экен, машалла. Эми карай турган болсо, курма дейт, кургак сыпатка экен. Ал эми андан кийин жылуулук касиетке эге болгон мындай курмалар көп экен. Кайсы курманы адатта жеп жүргөн болсо, мейли ошону жесин дейт. Бул биринчиден азык. Ошол мезгилде субханалла, ошол адамга ысык болсун, суук болсун, адамдын табиятында кандай болуп турган болсо, ошого шифа болуп эсептелет экен, машалла. Бөтөнчө жүрөк оорусуна өтө шифа экен. Бизде эле жана баткен өрүгүндө мындай жана эмесин айтып жүрсүз го, мындай
катытылганы жанагындай бакта куруп айткан го. Ошону алып мисалы жана суу менен жеп жүрсө деген бар го. Ошондой эле субханалла. Бул бирок пайгамбарчылыкта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну айтып аткандан кийин бул өзгөчө экен машаллах. Ошо себептен кимде ким 7 курма эртең менен жеп жүргөн болсо, иншалла ууда, сыйкыр да ошол мезгилде экен ал адамдын жүрөгү да Кудай берсе жакшы болот экен. 7 деген нерседе бир өзгөчө бир нерсе бар экен да. Эмне үчүн десе, бул 7 деген дагы мындай бир өзгөчө мындай сырга ээ деп жазган мусаниф. Ар бир нерсенин бир эмеси бар го, туурабы? Абу Хурайрадан келет экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин колуман алды да мынтип айтты: Аллах жерди ишемби күнү жаратып, анын үстүндөгү тоолорду ал жекшемби күнү жараткан. Аллах дарактарды дүйшөмбү күнү жаратып, баардык жамандыктарды ал шейшемби күнү жараткан. Аллах шаршемби күнү нурду жаратып, жан жаныбарлардын баарын болсо ал бейшемби күнү жаратып, жер бетине тарткан. Аллах адам атаны жума күнү асыр маалында жараткан жана ошентип адам ата асыр менен түн киргенге чейин жаратылган эң акыркы макулук болуп калган дейт. Мындай айтканда өзгөчө субханалла ушул 7 деген нерседе, ушул 7 күндө ар биринин өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар экен. Биз билишибиз керек экен, ар бир адам ушул 7 курманы эртең менен жей турган болсо сөзсүз шифа табат деген келет экен. Эми ошол эле мезгилде кара, балдар 7 жашка чыккан баштаган намаз окуп өткүлө. Ушун баардык нерсе пайгамбар көп айтканда 7 деген нерсеге кайрылган деген эле тема келип чыгат экен иншалла. Келин караңыз. Ошонун ичинде эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушул курманын өзгөчөлүктөрү Куранда да айтылган экен да. Куранда да Мариям энебизге Алла Таала эмне экен? Курма жегенге буйруган экен. Качан ал Иса алейхиссалам төрөнүп алып тургундагы бар курма дарагынын түйүнү бар деп, ошо курма дарагын мен алган дейт. Эми дарылар жөнүндө айта турган болсок, дарылар өтө көп. Дарылар аябай көп. Бирок караңыздар, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн жана көрсөткөн дарыларды өзүнүн ченеби менен ошол табыптарга бара турган болсо дагы иншалла көп пайда болот. Табып дегенибиз жанакыл ошонун дартын туура ченеп, диагноз коюп, анан баланча дозада гана ичсең болот деген нерсе. Бизде болсо адат го, мисалы эле, тимин жакшы экен десе, элдин баардыгы тимин бизнесин өткөрүп калат, бир тарапта болот, элдин баары эле тимин ичип калат. Bir insan kıstalkindi çıkta elin bar kıstalkindi çıkap. Хабурашат жакшы ушул баардыгы тегеле ошол нерсе киргенден эле кирип эле эмне болуп кетет, ошону кылганга аракет кыла беришет. Эми кара, мисал алса кээ бир нерседе балга кара зирени аралаштырып туруп, мисал алса замзам суусуна бир аз эме кылып туруп, анан кийин ошого мисал дем салып бере турган болсо дагы, ошо жана сыйкыр менен жабыркалангандар жей турган болсо, мисал алса ошо менен кусат турабы. Mesela bilesizler, жанакы бар, бал, кадимки эле бал. Балда көптөгөн шифалар бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балга өзгөчө көңүл бурган. Биз билбейбиз да кайсы нерседен биз дуаланып калдык, мисалы. Эң эле жөнөкөй мисалы бир эмесин айтайын, мисалы кара демеге аралаштырган кара зиренин, чорный тиминдин эмесинен майына эмес, а жанакы эмесине уруктарына, семичкелерине ошо корготулган аралаштырып туруп, кимде ким субхан ошол нерсени жей турган болсо, жана дем салып, замзам суусуна эме калган боюнча акыбалында аралаштырып жей турган болсо, мисалы бир 5 күн же 7 күндө жей турган болсо, сөзсүз ал адамда жана сыйкыры кусуп кадимгидей эле чыгат. Кимде сыйкыр бар экен билгиси келсе, мисалы эң эле жөнөкөй нерсе. Кимде ким мисалы зайтун майыларында өзгөчө нерсе бар. Мисалы пайгамбардын хадисинде келет, ким зайтун майын бир күн сүйкөгөн болсо, 40 күнгө чейин жин шайтандар аларга эмне болбойт? Жолобойт экен. 40 күн жолобойт. 40 күн ага жакында жолобойт экен. Ошол себептен субханалла биз дайым такай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан нерселерге көңүл бурсак, машалла көп пайда таба берет экенбиз. Ден соолук бул аманат экен. Ден соолук бул аманат. Аманат болгондон кийин кимде ким ушул аманатка туура кыянат кылбастан ошону карай турган болсо, сөзсүз эмне болот? Ошонун пайдасын таба берет. Дайыма айтабыз, качан бир адам, мен эмне үчүн айтып калып атам муну? Анткенсе субханалла, кээ бир дарылар мындай акылга сыйбаган бир дарылар болот. Биз айтып жүргөн акылы кантип эле ушундай болсун депчи. Бирок ошолордон кээ бир сыйкыр, ошондой жиндер, ошондой көз деп тийгендер мекен кадимгидей эле айгат. Кадимгидей айгат. Эми экинчи руханий дары
Bunday ayткан бул Куран болот турат. Куран менен окуп, Куран менен дем салып атканбыз. Андан ашык нерсе көп нерсе болот. Ошондой пайгамбарыбыздын сүннөт дуаларын айтып атканбыз. Эми бул канткенде мындай сиз менен сиз келдиңиз, мисалы алса биз окуп баштадык туурабы? Сизге кантип пайда берет? Кандай себептен сиз ошо пайда табасыз? Же болбосо сиз кандай болуп келишиңиз керек? Ошо окуп аткан рукуй аяттары сизге зыян пайда бериш үчүн деген суроо болушу мүмкүн туурабы? Кара. Кээ адам эртең менен кечке чейин эмне кылышы мүмкүн экен? Алар баягымда айтканда зикирде, пикирде, кадимде жүрүшү мүмкүн. Айтышыбыз мүмкүн экен. Мен кечке чейин амал кылып жүрбөйүнбү? Мага деген дуа өтпөйт. Мен кечке амалдамын. Даватта жүрөм, мисалы алса, ушундайда жүрсө да жүрөм. Мага өтпөйт дешиң мүмкүн экен. Бирок субханалла акылга сала турган болсок, некен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай болгон? Пайгамбар болгон, туурабы? Акыркы пайгамбар. Амал жагынан пайгамбарыбызга эч ким өз жетпейбиз. Бирок пайгамбарыбызды дагы эмне кылып коюшкан? Сыйкырлап салышкан. Пайгамбарыбыз кадимде сыйкырланган. Кандай сыйкырланган? Жөн эле сыйкыр эмес. Жөөттөрдүн эң күчтүү сыйкырчысы менен сыйкырланган. Эң күчтүү сыйкырчысы менен сыйкырланган. Пайгамбарыбыз өтүп кетип аткандан кийин биз кандай? Кээ айтат, жок пайгамбарыбыз айткан, ошо менен ошону кылып жүрүм, ошо мага өтпөйт деши мүмкүн. Жок, андай нерсе эмес экен, субханалла. Кээ өзү окуп атышы мүмкүн, бирок ошол жардам керек болушу мүмкүн. Жардам керек. Жардам дегенибиз ошол адам рухий аяттарына келип, отуруп, өзүндө болгон нерсени бираз түркүлөп кое турган болсо, анан кийин кемелеринде өзүлөрү баягы зикири менен, эртең мененки жана кечки өзү түшүндө амалдары менен эмне кылышы мүмкүн экен? Ошол ар жагын улап чыгарып кетиши мүмкүн экен ошол нерсени. Эми бир адам таза болуп калды дейли. Ал кандай амалды кылыш керек? Мисалы, сен өзүң тазасың, кандай амал кылыш керек десе, карап турам. Биринчиден, ошол адам дайыма даараттуу жүргөнгө аракет кылыш керек. Негизи эле мусулман дайыма даараттуу жүрүш керек экен. Даарат мен көчө пазилетинде айтып берип сизге даараттуу жүрүштүн. Ошол менен эле усулга өзгөчө көңүл буруш керек экен. Усулду, даараттуу, ошол мезгилде субханалла өзүнүн кийимине, ошол мезгилде субханалла жүргөн турпатына көңүл буруш керек экен. Бул бир. Эми эртең менен дайыма багымдат намазынан кийин көп амалдарды кылганга аракет кылыш керек экен. Кандай десе, күн чыкканга чейин, мисалы алса, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, жумушта иштебеген болсо деле, ошол адам эмне кылыш керек экен? Эртең мененки зикирлерге көңүл буруш керек. Биринчиси, мисалы, кандай зикир кылып жүргөн болсо, устазынан кайсы зикирди алган болсо, мисалы, вазифасы бар болушу мүмкүн, кээ турабы? Кээ болсо, мисалы, күнүгө 700 зикир кылып жүрүшү мүмкүн. Ошол карап турулат. Биринчиси эртең менен туруу дуасын өзгөчө жаттасын. Эртең мененге турганда. Турганда эле Аллах Таала жалынып баштасын. Ошондон тургандан кийин ушул өзгөчөсү сүннөт менен турганга, же болсо оң каптал менен турганга аракет кылсын. Туруп атканда биринчи турардын алдында көздү ачып, көздү ушалап, шашпастан, тыкандык менен, чочубастан ошондой бир өзүнүн дуасын айтып туруш керек экен. Бул бир. Экинчиси, ошол турар замат эгер мүмкүн болсо, ошол адам түн ичинде тахажжуд намазга көңүл бурсун. Тахажжуд, мисалы алса, акыркы 3-чү бөлүгүндө турабы, мисалы багымда саат 6-да кирип аткан болсо, 6:30-да кирип аткан болсо, мисалы алса дейли, ошол сиз 6-да туруңуз дагы жарым саат багымдаттын алдында дааратыңызды алып, усулуңузду алып, тахажжуд намазга көңүл бурсун. Түнкү ибадаттарга. Ошол өзгөчөсү. Ошол түнкү ибадат менен багымдатты тозуп алсын. Кийин багымдаттын сүннөтүн окугандан кийин багымдаттын сүннөтү менен фарздын ортосунда мүмкүн боло турган болсо, эмнекен мечитке бара турган болсо, фарз менен сүннөт качан фарз башталганга чейин эмне кылсын? Зикирлерди толтурганга аракет кылсын. Ошо аскы күнүгө эртең мененки кылган дуаларын кылсын. Мүмкүн болсо. Кийин багымдаттан кийин сөзсүз субхан мечиттен чыгып кетип же болсо, сразу ошол жатып калбасын. Антикесе багымдаттан кийин уктоону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн эмес. Шариятыбызда көпчүлүк алымдар айтышынча тыйылган. Ырыскың кесилет, жанагындай нерсе болот. Ошон үчүн багымдаттан кийин уктабаганга аракет кылыш керек экен да. Мисалы эртең менен кимдем Ясин окуй туруп, Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, иншалла Аллах аны эч качан кедей кылбайт. Ошондой эле ал адам баардык жанагындай бир эмнелерден, дуалардан, жанагындай бир жаман нерселерден, келаткан алда келаткан бир байлардан сак болот экен. Ясин сүрөсүнүн бир 40тан ашкан фазилети бар ошол жерде чыгаралы. Аллаху акбар. Кийин ошол багымдаттан кийин эмнекен эртең мененки дуаларды сөзсүз кылсын. Мисалы, Ихлас, Фалак, Насты 3 жолудан окусун сөзсүз. Хасбияллаху ла илаху алейхи таваккалту раббул аршил азимди 7 жолу айтсын.
Sözsüz. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi şeyin fil ardı ve la fis semai ve semil alim de boşun 3 jol aytsın. A'udhu bi kelimatillahi tammat min şerri ma halaqtu 3 jol aytsın. Giyinkisi erteң menen dualar köp da, turabı? Al şonu sayyidil istiğfardı. Allahümme ente rabbi la ilahe ente halaktani ve ana abduka ve ana ala ahdika ve vaadika ma sata'tu a'udhu bika min şerri ma sana'tu abu laka bil mati alayya bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa ent. Şunday sayyidil istiğfardı. Sözsüz jol 3 jol aytkanга hareket kılsın. Qarаңыздар. Ошон бергеле ошол сыйкырдан куткаруучу дуаны көп айтсын. Сыйкыр мисал пайгамбар айтат, кимдеги эртең мен асбахал мулку лиллахи вал хамду куллуху лиллахи а'уду биллахи аллази yumsiku as-samaa an taqal arda illa bi min sharri ma khalaqa dara wa min sharri ma dara bura. Şu duаны айта турган болсо, 3 жолу айта турган болсо, ошол күнү эртең менен кечке чейин бардык сыйкырлардан, бардык жанагындай бир дуалардан, жанагындай адамдардан келе аткан, жана пенделерден келе турган неден, жанагындай бир кыйынчылыктардан иншалла ал адам эмне болот? Сак болот экен иншалла. Ушундай дуалардын өзү көп эмес түрлөрү бар. Эгерде кимдеги Маснун дуа, Момундун Куралы деген китептерди окуп жүргөн болсо, ошолго көбүрөөк көңүл бурсун. Анткен себеп субхан бул келечегиң. Биздин жашоодо аябай көп азыр. Мисалса, көпчүлүктөрдө мен айтышым мүмкүн. Мен эч ким дуалабайт, мен эч кимге зыяным жок, эч кимге кылган нерсем жок дешим мүмкүн да. Мен эч кимге тиешем жок. Но бирок унутпашыбыз керек, субханалла. Биз барган дүкөндөрдүн бардыгы тең. Биз барган магазиндердин бардыгы, бардык базардын бардыгында эмнекен эшиктин алдында суулар чачылган. Окутулуп келип, ар кайсы көз ачыктан окутулуп келип, субханалла, окутулуп тур кирген. Эмне үчүн десе, мен клиенттин көбөйсүндө окутуп келишим мүмкүн. Ошону бисмилла деп турганда тепсегенде эле эмнекен, ошол сыйкырга сен илешип калдың деген сөз. Бүт ушундай поголовно машина сатса дагы, ат сатса дагы, бүт бардыгы тең эмнеге? Ошол мен алектенип калган. Бүт барын оюн бар деген ошондой адамдын акылын тумандаштырып. Мисалы алса, бирөө машина сатам деп турган болсо, бир жанагындай нерсени окутуп келип ичине калтырып коюп, көчө айтып бир байке машина алган экен, эми канча 18 миң долларга машина алып тур дагы, ал алган машинесин көрсөң жүрөгүң түшөт да. Мисалы алсачы, 18 миң өтпөй турган нерсе. Мынтип карап келсе, бурчтарында 3-4 ийнени сайып койгон экен да. Аны алгандан кийин эмне машина алганын өзү түшүнбөйт да. Ушундайлар аябай көп. Бүт бардык жерлерде азыр ушундай мен алектенип калган. Алектенбеген аз. Ошол себептен кимдеги эртең менен өзү мындай айтканда ошол нерсеге даяр боло турган болсо, иншалла ошолор өтпөйт. Кара, ушунун бир аз илимин алып коелу. Эртең мененки кечки зикирлердин. Кара, зикирлер аябай көп. Ошол мисалы карагыла, сахабалардын бирөөсү Хазирети Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад Абу Дарда радияллаху анхудан келет. Абу Дарда радияллаху анхуга бир күн чуркап келишти дейт да. Абу Дардага чуркап, Абу Дарда, хаят сахаба келет экен. Абу Дарда, сенин көчөң өрттөнүп атат деди. Таң айтты, мен көчөм өрттөнүп атсам эмне? Үйлөр өрттөнүп атат. Дейт. Чурка үйүңдө бир нерсе болуп калса алып кал дейт. Отурат дейт да, мечитте зикир кылып. Кийин бир мезгилде баягы адам чыгып, Абу Дарда дейт, сенин көчөң толук күйүп кетти, бирок сенин үйүң күйбөй калды дейт да. Албетте мен үйүм күйбөйт деген экен да. Мен үйүм күйбөйт. Эмнеге десе, мен сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимдем эртең менен эрте ушул дуаны окуса дейт мисалы алса. Аллахумма анта рабби ла илаха анта алейка таваккалту ва ана раббул аршил карим. Ма ша Аллах кана ва ма лам яша лам якун ва ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna a'udhu min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidh min asatiha inna rabba ala siratin mustaqim deb kim эртең менен бир жолу окуй турган болсо, ошол адамды эмнекен афат, бала жанагындай келе турган нерселерден сак болот деген нерсе. Ушундай бир эмелер бар экен. Ушундай пайгамбар үйрөттү эле мага. Мен толук билгем дейт да, үйүм өрттөнбөйт болчу деген да. Карасаң кандай нерсе. Же болсо бир сахаба эмнекен бир күн ыйлап отурат дейт. Сен эмне ыйлап атасың десе, көрсө бир жагы парализованный болуп калыптыр да. Эмне десе, мен бүгүн бир дуаны унутуп калыптырмын дейт. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ушундай айткан эле дейт. Эгерде сен ушул дуаны окуп жүрө турган болсоң, эч качан паралич, шал оорусу менен оорубайсың деген. Мен бүгүн эртең мен ушул нерсени айтпай калдым, мына ошо сен ушул нерсеге келдим деген экен да. Ал кайсы дуа эле десе, субханаллах бихамдихи, субханаллах бихамдихи, субханаллах бихамдихи, Аллахумма инна салика кандай эле? Ушундай. Аллахумма инна салика унутуп калдым мен да. Бирок субханаллах ушул дуаны унутуп эмесин, некен айтпай калдым эле.
Ошол себептен мен ушул нерсе кабыл калдым деген экен. Дегенше дуалардын негизгиси мисалы көп да. Бирок сен эртең менен кечке чейин бир 10 чакты дуаны мисалы алса, биринчиден көз тийиштен, сыйкырчылардан, жанагындай бир жырткыч хайванаттардан, душман шириден боло турган. Душман шири адам деле ойлой бербеш керек да. Биздин чоң душманыбыз шайтан да туурабы? Ошол нерсе мисалы алса, жок эң жөнөкөйлөрдөн аузу биллахи минеш шайтанир ражим, аузу биллахи самил алим минеш шайтанир ражим деп кимде ким эртең менен 10 жыл айткан болсо, иншалла Аллах таала бир периштени ага менен алып коет, кароолчулук алып коет. Кароолчулук алып коет. Бул хадисте бар. Кароолчулук алып коет экен да, ошону эч бир шайтан ага кол сала албайт экен. Карасаң, мына ушундай пайгамбар көрсөтүп кеткен нерсе бул дүйнөгө да, маанавият көзгө көрүнбөгөн дүйнөдө да ушундай бизди сактаганга мүмкүнчүлүк берет. Эртең мененки дуалар, эртең мененки зикирлер ушунча чоң даражада. Кара, зикирди мисалы алса, кайсынысын кал, мисалы бир я Аллах деш мүмкүн, Алла деп жүрүш мүмкүн, бирөөсү субханалла, альхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деп жүрүш мүмкүн да. Кайсынча 100 жолу айтышы мүмкүн, бирөө 700 кылатам деш мүмкүн. Бирок ошол зикирлерди бир зикирди кылганда дайыма кичинекей амал дайыма кылынып турган жакшыраак. Көп билип кылбаган караганда кичинекей нерсени билип туруп ошону көбүрөөк кылып тура турган болсо, иншалла ошол адам сөзсүз жеңишке жетет. Сөзсүз жеңишке жетет. Кичинекей амал, бирок дайыма кыласың. Токтотпош керек ошол нерсени. Дайыма кыла бериш керек. Ошол адам жеңишке жетет. Мисалы, жан үйрөш керек да, мындай. Бул дүйнөнүн ишине да жан үйрөш керек, ахиреттикине да жан үйрөш керек. Мындай күрөшүш керек да. Күрөшүп туруш керек. Эгерде бир адам ушул бир нерсени план коюп, максат коюп туруп, ошол нерсени аяна чыкканга чейин күмө болбосо, мындай күрөшүп турбаса, ал адам субан аяна чыкпайт туурабы? Ал сөзсүз жеңилет. Биз ошол себептен жакшылык иште мен күрөшүп туруш керек. Бирок эч качан субханалла бирөөнү жек көрүп, мен аны жок кылам, анан тигинтем, минтем деп күрөшпөгүлө. Анткенсе ал туура эмес нерсе. Анткенсе даражаны көтөрө турган Аллах, түшүрө турган Аллах. Биз эчтеке кыла албайбыз. Эртең шерменде болуп калышыбыз өзүбүз. Бирок өзүбүздү сактоодо, ошондой өзүбүздүн динибизди канча жакшы билген сайын эмне болот экен? Канча ошончо таквачылык пайда болот. Таквачылык. Эми кара, 3-чү категориясы. Биринчиси, сиз субханалла жанакындай бир курма жедиңиз, ошол мезде жанагындай бир дуа эмелер деме кылдыңыз. Экинчиси болсо, дуаларды үйрөндүңүз, зикирлерди кылдыңыз. Үчүнчүсү эмне кылыш керек экен эми? Аллах эмне арам десе, ошо арамдан тартыныш керек экен. Адал десе, эмне экен? Ошону адалды алып башташыңыз керек. Ушу 3 нерсе сизди сыйкырдан, кийинки келечекте көз тийүүдөн иншалла сактайт. Мына ушул 3 амалды кылат экенбиз. Пайгамбар көрсөткөн тартипте. Таквачылыкка өзгөчө көңүл буруш керек. Таквачылык деген нерсе, эми баарыбыз эле таква болуп кете албайбыз. Бирок ошол нерсе бөтөнчө арам деген нерселерден аябай өзүбүздү алысыраак кылышууга аракет кылыш керек. Мисалы жанагы бир белгисиз жерден тамак жей беришлик, жөн эле мындай сэндвич деген халал деп жазылып койгон нерсени баары жей бериштен, мындай кээ бир нерселерди мындай этиятыраак болуп мындай өзүңдү мындай тарта кылыш керек да. Жөн эле нерсе тиякта халал деп жазылып турса, бул жерде шариатта халал деп жаткан жей берсең болот. Бирок деген ошол халал деп турган нерсени ар жагынан эмне экенин билбейсиң. Сураш керек экен кожоюнан, чын эле халалбы? Баада бир жерде халал деп жазылган экен, анан эмесинен сурап калдык, билбейм дейт да. Эт кайдан алып келатканын билбейт экен да. Мына ошондой халал болуп, адал болгон нерсени жей бере турган болсо да, ошол адамдын мындай, бул мисалы бул айнек кандай сынгайында эле акырын трешине өрө туруп, бир күн жарып чыккандай эле, ошо арам нерсени жей берсең, сага бат эле жанакы сыйкыр, кара дуа, жин, шайтан бат эле өзүнүн ээсин таап алат да, сен кандай экениңди издебей эле таап алат да, кимсиңчи. Мына ушул нерсе бизге көбүрөөк нерсе. Эми карагыла. Бул күн эртең мененки боло турган болсо, сактана турган. Күндүз эмне кылышыбыз керек? Мисалы жана тепсеп алышыбыз мүмкүн десе, ойлонуш керек. Так мен суук базарга барам мисалы дайыма, суукка базарга барат. Базарга бара турган болсо, ошо базарга бараткан адам кандай илимин билиш керек. Мисалы базарга бараткан адам, ошол базарчы болсо, базарга кызыгып турган сураш керек экен да. Таптакыл болбосо Google Шейхке кире калсаңар, базарга кирүү дуасы деген бар да. Адейи карагыла. Ошол жерде мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким деген базарга бара турган болсо, базарга турган болсо, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лхамду ва аля кулли шайин кадир деп сол буту менен кире турган болсо, ага базардын ичинде эч бир эмнекен зыян бере албайт экен, эч бир алдай албайт экен. Дагы бирөөндө болсо, Ибн Мажада келет деди болбой устазы, эмнекен ошо миллион сооп жазылат экен. Сол буту менен миллион сооп жазылат экен, мындай кирип баратканда. Эми ошонун ичинде сен эч бир башка жана сыйкырчынын сыйкыры, жанагындай бир нерсе, ошол жана алдап мындай сууларды чачып, жанагындай чачып клиент тарткан эмелер сенин көзүңө парда тарта албай калат экен да, карасаң.
Чыгып баратканда тескерисинче оң бут менен чыгып кетип калат экенсиң, истигфар айтат экенсиң. Ошо базардын ичинде ушундай баягы кызыгып, моунду ар бир көч точкасын карап жүрүп албаган жакшыраак экен, субханалла. Эмнеге ошону тезирээк хажатың бүтүрүп, кандай эле хажатканадан бүтүргөндө тезирээк хажатың бүтүрүп, тезирээк чыгып кетип калган жакшыраак болот экен. Анткени себеп ал жерде мындай кооз көрүнө берет экен да, кооз көрүнө берет экен. Ала турган жериңди мерчеп, болжоп туруп, субханалла, эмне кылыш керек экен? Кээ бирлер бар, слишком эле баягы мындай аябай эле экономчул болуп, арзан издеп жүрүп берет го. Болбосо ошол эле алат кайрачы. Бирок эмне экен? Ошо бараткан мезгилде да ушул билиш керек экен. Эми ошондой эле унаага отурушта, мисалы алса, унаага отуруштун өзүнүн дубасын билсе жакшыраак болот экен бир адам. Унаага отуруп, мисалы базарга бараттан алдын унаага отурасың, туурабы? Ошо отурганыңда эмне кылсат? Өзүнүн унаанын дубасын, мисалы Аллаху акбар деп өзүнүн дубаларын билсе, же болбосо субханаллази саххара лана хада ва ма ла кунна мукрин ва инна раббана ла мунқалибун. Зумар сүрөсү беле? Зумар сүрөсүндө субханалла ушул аятты каримен окуй турган болсо, ошого эмне экен? Унаага мингенден баштап о жеткенге чейин Аллах Таала бир кырсык баладан сактап турат экен. Көптөн эмес дегеним эмнеге алып келип атат акыртычы? Көрсө жашооңо пайгамбардын сүннөтүн алып келиши шарт экен. Жашооңо эгер пайгамбардын сүннөтүн алып келген болсоң, иншалла Кудайым буйрса, сиз менен биз ошондон коргоо болот экенбиз. Ошентип отурдуң дагы ар бир тамакты бисмиллахир-рахманир-рахим менен жегенге аракет кылгын. Эгерде ошондо дуа боло турган болсо дагы, эгер бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштап, бисмилла менен баштап, ошонун сүннөт адебинде тамагыңды жей турган болсоң, ошол мезгилде тамак жеп бүткөндөн кийин аягында сөзсүз субханалла. Жанагындай айтканда, мисалы тамактын алдында кичине туз эметип кой, Хазирет Алиден келет, тамактын алдында кичине тузду оозуңа салып коюш, Хазирет Алиден айтат, баарды уудан 40 орган шифа экен да. Ошол адамдын жанагындай дуалап койгон тамак болсо дагы, ошону жеп ала турган болсоң да, анын зыяны сага тийбей калат экен да. Эми аягында альхамдулиллах деп айтыш. Ошол эмне жанагындай кесип кетет экен, бар нерсени айтканда. Карчы бир кандай бир амал, көзгө көрүнбөгөн нерсени көзгө көрүнбөгөн сөз менен талкалап коет экенсиң да, субханалла. Аллахтын элчиси кандай бизди үйрөтүп кеткен. Кийинкиси, эгерде субхан ар кандай жин шайтандардан эме кылам десең, обязательно сөзсүз туалетке кирип баратканда, сөзсүз сол бутуң менен кирип, сол оң бутуң менен чыккын. Ошонун дуасын үйрөнгөн, туалетке хажатка кирген. Кара, тамак иштеген хажатка кириш керек болот. Ошентип отуруп, эмнекен кечке жетет экенсиң. Жатаар алдында сөзсүз субхана акыркы куптан намазын окубастан жатпагын. Эгер жамаат менен окуп келсең жакшыраак экен. Куптандайын уктаң деген нерсеси эмне? Куптандайын ар кайсы нерселерге кирбегин. Ар кайсы бөтөнчө жанакында бир жиндерди чыгарып аткан эмелерди көрбөгөнгө аракет кылыш керек. Бөтөнчө ушул жакшы нерсе эмес. Көбүнчөсү жанагындай телефондо жин чыгарып аткандарды көргүсү келип эле ушундолордон кийин кто-то я Миша, сколько это 1500 десе, дей берет, Аллах сата берет кеберчи. Калпайта берет. Ошон себебинен ошондо эме талашынан кийин түнү менен уктабай чыктым устаз. Ушундай бир чоң иш кылып койгондо келип даттанат го. Ошон себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде куптан болду, ошол zaman уктасын деген. Телевизор, жанагындай телефон, башка нерсе алек керек болсо, эң ыйык болгон эмени, Куранды өзүнүн Вакыя сүрөнү оку да жат болду. Эгер таква болсоң, Табарак менен Сажда сүрөсүн оку, кабыр азабынан куткарыласың иншалла. Вакыя сүрөсүн окуп жүргөн болсо, кимде куптандан кийин, ошол zaman жатаар алдында, анан кийин эмнекен, ошонун жатаар дубаларын сөзсүз кылган аракет кылыш керек. Сөзсүз субхан жатаар алдында пайгамбар сүннөтү боло турган ихласты 3 жолу ар бирине колуна үйлөп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам денеге сүрткөн. Фалакты 3 жолу окуп сүрткөн, Насты окуп сүрткөн. Мына ушундай сүртүп анан жатышы керек экен. Анан жатып атканда сөзсүз субханалла 33, альхамдулиллах 33, Аллаху акбар 34 жолу айтып, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп толугу менен айтып турган болсо, иншалла Алла эртең менен келип түнгү тахажжудка, ошондой эле багымдатка турушу жеңил болот экен. Карасаң кандай нерсе. Биз өзүбүздү коргоп койдук. Жатып атканда дагы жөн эле жатпаңыздар. Эртең менен асбахты болсо, кечинде амсайту. Ошол эле дуаны дагы которобуз дагы эле, эмнекен? Эртең менен турдум дейсиң, кечинде жаттым дейсиң да. Ошондой дуалардын кылып жаткан аракет кылыш керек экен. Сөзсүз аятыл курсуну 3 жолу окуган аракет кыл. Анан жатып аткан мезгилде жөн эле жата бербегин. Даараттуу жатканга аракет кылган. Даараттуу жатыш керек. Даарат алып эрикпей эле, эринбей эле субханалла. Даарат алганда эрикпей эле таптакыр. Анткени даарат алуу менен бир адам мисалы ушуну 40 күндөн ашыраак кыла турган болсо, иншалла ал адамга керек болсо мындай бадани дагы бир рак болгон оорусу айыгып кетиши мүмкүн экен да. Намаз даараттын өзгөчө бир нуру бар. Ал даарат өзү шифа болуп эсептелинет. Бир нече канча бир көп жыл болуп кетти субханалла. Алла жолуна чыгып калдык Ташкелде. Устаздар менен чыкты элек анан. Ошондон жакшыраакпыз да. Күнүгө эле жуунушка туш келип калды. Түнчүдө турсаң, ойгонсоң жуунуш керек.
Erteң менен tursun багымдатты tahajjud okuyup жатып турсаң жуунуш керек. Ой багымдатты окуп турган кийин эртең менен машфара кылып турган кийин жата калсаң жуунуш керек. Ошон күн 3 жолу жуунуш керек болду. Ал мезде мечиттер жыртык бүт жер бар, жыртык субханалла. Анан кийин ошон акырында ошондой боло турган болду. Мындай эле бир чакат суун аласың да бисмилла жылытпай эле жуунуп баштадык акырындачы. Ойлодук, негизинде өлүп калышым керек эле да. Ошончо жуungанда 28 күн өлсөң субханалла. Анан кийин ошентип келип